Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, 5-5 программасы. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн парламенттик шайлоого сарасеп салып көрөлү деген ойдо турабыз. Дегенде мен бүгүнкү коноктор менен тааныштырып алайын. Андан кийин биз кеп учунгун улай беребиз. Менин оң жагымдан Борончу Кудайбергенов, Кыргызстан эл биримдиги коомунун мүчөсү. Бегалин Аргозуев, мурдакы Жогорку Кеңештин депутаты. Айданбек Акматов, саясат талдоочу. Нарынаев, журналист. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Бүгүн биз ушул шайлоо жөнүндө, парламенттин эртеңки келечеги жөнүндө кеп кылалы деп турабыз. Тилекке каршы биз бүгүнкү парламенттин мүчөлөрүн, депутаттардан чакырып көрдүк. Алар тилекке каршы келе албай калышты, ар кандай шылтоолор менен. Кантсе да биз баары бир коомдук жарандык активист катары дагы биз өзүнүн оюбузду айтканга милдеттүүбүз деп ойлойм. Бүгүн биз ушул оюбузду айтып алалы деген максатта чогулдук. Мен ошо кече Борончу мырзадан сурагым келип турат. Сиз кече 2 күн башта болуш керек менимче. Парламентти таркатыш керек, мындай парламенттин кереги жок деген максатта сиздер пресс-конференция өткөрдүңүздөр да. Себеп эмне үчүн таркатыш керек деген максат ойго келдиңиздер? Биринчиден ассаламу алейкум. Сиздер менен бүгүн жерде отуруп чогуу саясатты мындай бир маектешип калганыбызга сиздерге чакырып койгонуңуздарга рахмат. Биринчиден биз мен өзүмдүн атымдан деп көбү кабыл алып калат, эми баягы таанымал адам болуп калгандыктан ошон үчүн мен айтып кое берейин. Биз жакында Кыргызстан бир ушундай коом ачканбыз. Ушул коомдун коом ачсаң эле мынтип айтышат го, анын аркасында ким турат, капталында ким турат деп беришет го. Ошону ачык эле айтып кое берейин. Бул коомдун башында ушул Эркин Тентишев деген жигит бар. Азиялык медиа институтунун негиздөөчүсү. Бай жигит. Ошол жигит анан ага дагы буга чейин дагы топтолуп көп мындай бир ушу саясатка аралашпаган, өздөрүнүн иши менен, бир таза иштери менен эмгектерин далилдеген адамдар. Ушулар ушул коомго Кыргызстан боюнча, Кыргызстан эл биримдиги деген ушул коомго баары топтолуп атат буюрса. Ошон үчүн мен эми таркаш керек деген оюмду мындайча айта алам да. Элдин атынан айтып сүйлөсөк бизге жарашат деп койсом болот. Себеби биз канча жылдан бери ушул элдин көйгөйүн бийликке жеткириш үчүн ортодо тамаша жолу менен бир көпүрө катары болуп келатабыз. Анан депутаттар өзү эл айтып атат деп сүйлөгөн жакшы көрүшөт, бирок шайлангандан кийин бир жылда 1-2 жолу барып келет болуш керек элгечи. Ошон үчүн элдин оюн мен толугураак айтып коеюн дем. Соцсеттерде дагы кайсы жерге барба чогулганда элдин баары парламентке нааразы. Эми максат эмнеге таркаш керек деген ой келгенде мындай болуп атат. Биринчиден 5 жыл мурда шайланарда айтып кеткен убадаларынын аткарылбай атат. Көбү аны элдер жатка билишет. Ошол качан аткарылат деп үмүт кылып жүрүшөт. Андан тышкары, мисалы президент бир эле мөөнөткө шайланат экен дагы, анан депутаттар 30 жылдан бери эле келатат да, кайра шайланып эле. Эмне себептен депутаттар деле бир мөөнөткө шайланбайт? Балким ошондо жоопкерчиликтүү болобу? Анан менчиктештирип алды. Парламентти менчиктештирип өздөрү клановый режимге күрөшөбүз деп коет дагы, парламентти кайта мыйзамдаштырып, ошо менчиктештирип алган сыяктуу болуп калды. Өздөрү асты 20 жылга чейин жүрүшөт дагы, кийин эми мурас катары бала бакырасын өткөрүп бергенге, туугандарын өткөрүп бергенге аракет кылып, ошолордун баарынын аркасынан алып келатат. Демек бул ушул 20-30 жылдын ичинде бир нече эле саясатчылардын оюну менен эле Кыргызстан жашап келатат. Бирөтөлө эле менчиктештиргенден кийин ошого бир семейный эле парламентаризм болуп баратат деп койсок дагы болот. Ак үйдүн үстүнө деле бир 2-3 этажды кошуп салып алып, ошол квартирага бирөтөлө жашап эле кирип чыгып иштей бере турган деле бир жагдайга келатабыз. Анын үстүнө депутаттарда дагы жоопкерчилик кылган ишине такыр жоопкерчилик жок. Мисалы, эмне себептен эрте таркаш керек? Жок дегенде 1 жыл калды деп коелу, бир 7-8 ай. 7-8 айдын ичинде дагы кылмыштуу келишимдерге кол коюу ийбесин. Балким ошондон да кичине бир аз эме болуп калабызбы? Өздөрүнүн пайдасына иштер жасап ийбесин деп, Анан эгерде 5-6 1 жыл мурда дагы эртерээк таркап кетсе дагы
кыргыз өзү бир жерден кетип атканда бир нерсени кармап кеткенин жакшы көрөбүз го. Ушул 5-6 айдын ичинде дагы өздөрү жетпей калган нерсени тезирээк менчиктештирип, бирөөлөргө ошондой жолду түзүп берип, өздөрү үчүн кызыкчылыгы үчүн гана аракет кылат. Себеби дегенде 5 жыл ушул нерсени гана көрсөтүштү. Ушул келген созывдагы депутаттар депутат деген наамдын кадырын түшүрүп Анткен себеби партиялы азыркы мына эртеңки күнү деле келгенде партияны шайлап коебуз, партиянын ичинде партия өзүнүн баягы мүшөгү менен келет дагы, партиянын атын шайлап коебуз, кийин мүшөгүнүн ичин ачсак эле ичинде сабатсызы деле жүрөт, ичинде диктант жасалбай калганы деле, чала окуй алганы деле жүрөт ичинде. Кыскасы ким келеткени белгисиз, жалпы ушул партийный система менен келип атабыз. Жана сиз айтып аткан биз мындай да шайлоого жакын калганда эле ушундай уюмдар, бир топтор анан кийин элдин атынан деп эле чыга калышат да, жазгы козгоон деп эле жадырап элечи. Жана сиз айтып аткан уюмдун артында капталында тургандардын максаты дагы эртең шайлоого барыш болуп атабы же кандай? Ошондойго дейм мен. Жок, шайлоого барыш керек. Жасакерлик кылып көрүнүш. Жок. Эми туура эле саясатка аралашпасаң, саясат сага аралашат дегендей. Баары туура эле биз кайдыгер катары болуп сырттан карап тура албай атабыз. Көп жылдан бери элдер саясат шайлоо учурунда депутаттар түндүк түштүк болуп бөлгөн аз келгенсип, эми кедей бай кылып бөлүп коюшту. Себеби өздөрү бир дайым эле ушул жогору жакта келатат да, элдин эсебинен байып туруп эле эл кайра ого өтөрдөн жакырданып келатат. Эки бөлүккө бөлүнүп келатабыз. Элге мыйзам иштебейт. Ооба. Азыр эми мына борончу мырза айткандай парламент таркаш керек, бул эл айтып атат деп атпайбы? Сиздердин оюңуздар кандай? Кимиңиздер эмне дейсиздер? Мен эми борончунун парламенттин сапаттык составы жөнүндө айткандарына кошулам. Бизде парламент өздөрү эле айтып атышпайбы, болбой калды деп. Бул эми закон ченемде көрүнүш болчу. Мына азыр биз Текебаев менен Атамбаевдин конституцияларынын ошолор жаздырган мыйзамдардын негизинде жашап атабыз. Ал мыйзамдардын жыйынтыгын көрдүк биз. Мына анын жыйынтыгы жана өздөрү айткандай чимкирик парламент болду. Ошон үчүн парламентти азыр таркатыш керек деп эле таркатып жибергенде эмне өзгөрөт? Аны өзгөртүш үчүн жанагы Текебаев, Атамбаевдардын мыйзамдары өзгөрүш керек да. Болбосо азыр бүгүн шайлоо болсо ошол эле Текебаев, Атамбаевдин мыйзамдары менен болот да шайлоо. Ошол эле парламент келет. Себеби ушул парламентти ушу Атамбаев, Текебаевдар түздүп, ар бир партиянын тизмесин текшерип, өткөрүп, добуро берип, бул болот, бул жарайт деп ошо түзүлгөн парламентте. Анан кайра ошол мыйзам менен кетип атабыз азыр мыйзамга. Эгер биз бул жаман парламентти кетирип, жакшы парламент алып келели десек, анда ошол мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек. Биринчиден, экинчиден биздин бийлик, бейөкмөт уюмдар шайлоочулардын өзүнүн сабаттуулугу боюнча иш жүргүзүш керек. Ошол кийин 1 жыл калды ошого чейин. Шайлоочулар бир акча үчүн эмес, бир идея үчүн добуш бере турганга акырын өтүшүбүз керек да биз. Болбосо азыр эле ушул Атамбаев, Текебаевдин мыйзамы менен барышып, ким акча, ким көп берсе ошого добуш берип, кайра эле акча менен добуш алып келишип, кайра эле ошол парламент келет. Биз мыйзамдарыбыз даяр болбосо, шайлоочуларыбыз даяр болбосо, бүгүн парламентти таркатып жиберип февралда уюштурсак шайлооду, кайра эле ушуну алабыз. Ошон үчүн мен бүгүн таркатпай эле кийинки жылы ноябрда шайлоо өткөрсөк, ага чейин даярдансак деп атам. Мыйзамды жана шайлоочулар менен. Эми ага чейин борончумуз айтыппы, ага чейин 1 жыл ичинде азыркы депутаттар популисттик гана көз караш менен жашап калат. Эртең мен шайлоого баратам, мен бүгүн элге көрүнүп калган, мени шайласын деген 1 жыл иштебейт менимче да. Же иштейби? Иштебейт го менимче 1 жыл. Азыр мен жанагы эле оюмду кайталайм да. Бүгүн шайлоо өткөрсөк деле ушундай эле парламент алабыз, өзүнүн сапаттык составы боюнча. Башкача мүмкүн эмес. Ошон үчүн кийин деле ошол эле парламент менен 5 жыл отургандан көрө азыр 1 жыл даярданып, бийлик, коомчулук жаңы сапаттагы парламент кабыл алабыз десе, ошол кийинки жыл эле даярданып өткөрүш керек деген ойдомун мен. Дагы бир суроо. Текебаев менен Атамбаевдин мыйзамдары, конституциясы деп атасыз да. Эми алар кетти да. Эми өзгөрсө болбойбу эмне? Же дагы эле ошону жүрөбүз? Кеп ошол жөнүндө болуп атпайбы? Ошону өзгөртпөй туруп шайлоого эмнеге киребиз деп атпайм мен. Өзгөртүп. Себеби булар сен айткандай, мына 10 жыл биз кыйратабыз, мамлекетти башкарабыз деп бийликти алышты. 10 жыл башкарышты, кучакташып, колтукташып жүрүштү. Бүгүнкү жыйынтыгы мына ондай парламент алардын ишинин жыйынтыгы мондай чимкирик парламент болду. Алардын жыйынтыгынын иши кыргыз
Кыргызстан ошол 2010-жылдан караганда бүгүн 10 эсе көп карызы өстү Кытайга. Бүт жакшы экономикабыз олтурду. Азыр инвесторлорубуз качты. Биз менен тышып, же экономикалык стабилдүүлүк жок, же саясий стабилдүүлүк жок. Азыр биз менен ырылдашып турабыз. Бул ушул 10 жылдык саясаттын жыйынтыгы. Бул үчүн булар жооп бериш керек. Биринчиден жоопкерчиликке тартылыш керек. Бүгүнкү абалга келген үчүн, Кыргызстанды ушундай абалга кептегенди үчүн. Экинчиден жаңы мыйзамдык базалар түзүлүп, кийинки тезинен даярданышыбыз керек кийинки шайлоого. Ким жасайт ошону? Ким жасайт? Биринчиден бийлик жасаш керек, экинчиден жарандык коом деген бар да. Аябай активдүү күрөшүп атпайбы? Ушундай бир пайдалуу өздөрүнүн энергиясын, ресурстарын ушундай бир кийинки шайлоого даярданып, жумшап аракет кылыш керек да. Кечирип коесуз, мен азыр сиздин айтып атканыңызга кошулам, ошо туура эме кылып атасыз. Бирок ошону биз ошо элдин атынан айтып аткан себебимде болуп атат да. Элге такыр шарт түзүлбөй атпайбы? Мисалы азыр 9 тосмо барьер коюп койдук. Бул деген азыркы депутаттар эл жөнүндө эчтеке ойлобойт, кайра эле ушул турушу менен 80% келебиз деген эле барьер да. Мага окшогондор кантип келет, сизге окшогондор келиши мүмкүн. Акчалуулар гана келиши мүмкүн. Сен туура айтып атасың. Ошол 9%-ты ким киргизди эле? Атамбаев менен Текебаев киргизди эле? Алар кийинки шайлоодо биз 3 партия сүйлөшүп алып өзүбүздүн партияда өткөрөбүз деп сүйлөшүп алып өткөрүшкөндө 9% бе, 7% беле? Мурда 7 болчу. 7% болчу. Азыр 9 кылынган. Бул эми ошол Атамбаев менен Текебаевдин демилгеси болгон. Бирок Сооронбай Жээнбековдун учурунда бул кабыл алынды. Бул мисалы үчүн президент Жээнбеков айткан былтыр. Шайлоо мыйзамдары шайлоого 1 жыл калганга чейин өзгөртүлүп даяр болуш керек. Партиялар ошол мыйзамдар эмнеге кандай экендигин билиш керек деген. Бул нерсе жасалды. Президенттин демилгеси менен, ошонун президенттик айланасындагы депутаттардын демилгеси менен ушул 9%дык босого кабыл алынды. Бул мына мөөнөтүнөн мурда шайлоо болуш керек дегенге бул бийлик үчүн дагы ыңгайлуу. Кээ бир адамдар үчүн ыңгайлуу болушу мүмкүн. Чындыгында өзү Кыргызстан мамлекети үчүн ар нерсе өз убагында болгон жакшы. Мыйзам ченемди 5 жылга шайладыңбы? Чыда 5 жыл иштеш керек ал. Азыр эми бийлик үчүн мисалы үчүн 9%дык босогону койду. Бул өздөрүнүн бир 3-4 партиясы гана өтүшү мүмкүн. Булардын максаты эмне болгон? 7%дык босогодо 6 партия келип калды. Бул өкмөттө туруксуздук пайда болот экен. Мындай нерсеге жол бербеш үчүн, партияларды ирилештирүү үчүн биз 9% барьерди ушул босогону көтөрүшүбүз керек деген идея болгон. Бирок ал идеяга чейин эле бул партиялык тизме менен шайлоо бизди эмнеге алып келди деген нерсеге жооп беришибиз керек да. Бул парламент шайлоо башталбай жатып коррупцияланды. Себеби партиялык тизме түзүлүп атканда акча менен түзүлүп калып атат. Биринчи ондуктар, биринчи 20-лыктар 500 миңден, 300 миңден сатылып атат. Доллар менен. Бул нерсе эмнени билдирет? Бул биздин парламент түзүлбөй жатып коррупцияланды дегенди билдирет. Ошондон мунун аягы ушундай ахвалга алып келип атат. Азыр деле 9% ошондой. 9% болсо андан бетер болот. Азыр бир 3-4 эле партия келет. Өздөрүнүн гана партиясы келет дагы. Азыркыдан бетер акыбал түзүлөт. Сиз өтөсүзбү ошондо азыр 9%? Азыр билсеңиз шайлоодо. Ишенесизби? Өзгөртүш керек дегенде президенттер өзгөртүп даярдап алышты булар өздөрүнө. Кире албайм эч кандай. Себеби дегенде бул киши айтып аткандай Анда эмне үчүн азыр таратып шайлоо өткөрүш керек деп атасыздар? Биз элге коомчулукка пикир салып атабыз. Мисалы өзүбүздүн элдин оюн айталы деп атабыз. Эгерде бир мандаттуу боло турган болсо, шайлоо партиянын системада эмес болсо, жөнөкөй калкты эгерде азыркы депутаттар ойлой турган болсо, 3% кылган болсо, элдин арасынан келип аткан азамат жигиттердин баары, акылдуу жигиттердин баары эч качан келе албайт. Азыр шайлоо ошол лидерлер өздөрүнүн шайлоону ошолор аркылуу шайлап коюп атабыз. Анын ичинде ким келип атат? Кайра эле баягы акча кимден алган болсо, анын сапатына карабай. Борончу мырза, бийлик ушул 9%дык босогону жаз ичи жасап, муну өздөрүнө ылайыктап коюп алды. Өзгөртүү керек. Алар өзгөртүүнү жасады. Болду, муна менен кетип атабыз деп атат алар. Бүттү. Бүттү эмес. Бир жыл убакыт бар экен. Кайра мыйзамды өзгөртсөк болобу? Эми ал үчүн эрк керек. Ал үчүн эрк керек, саясий эрк керек, президентте болуш керек, же ушу депутаттарда бир ойлонуп болуш керек. Кээ бир депутаттар мисалы үчүн 9 округ түзөйлү, ошол жерде тизме болсун деген, мындай бир аз парламентти эл шайласын дегенге жакындаштырган долбоорлор да сунуштап көрүштү. Алар өткөн жок. Ооба. Саясий эрк болсо Нарынбайке болот да, если бийликте саясий эрк болсо өзгөртүүгө болот. Айтылганда, жанагыдай принцип айтылган. 1 жыл калганга чейин өзгөртүүнүн баарын киргизгиле, андан кийин ошол 1 жылдын ичинде эч нерсе өзгөрбөсүн.
антпесе чiri туруксуз болуп калат баягы. Оюн эрежелери бир жыл мурун Шайлоого бир ай аныкталсын. калганда өзгөртө коюп ушулунду кылып коюшса да мүмкүн да. Бирок Бирок кийинки жылы ноябрга коюп азыр мыйзамды өзгөртсө болот да. эч ким даяр эмес да. Эч кимдин сунуштары жок да. Сунуштан баары Сунуштар бар. Бүткөн. Сунуштар бар. Сунуштар бар. Карабайт да эч ким аны. Ал жагы бар. Эч ким карабайт Бирок да. если сиз айткандай кийинки жылдын ноябрындагы шайлоого мыйзам өзгөнгө эч ким даяр болбосо шайлоо өткөргөнгө биз даярбызбы? Азыр өткөргөнгө Бир жыл даярданат да. Но бул жерде маселе башка. Жанагы эмелерди даярдап атканда жазында жайында дебедиби Ким Майданбек. Ошол маалда иштеш керек болчу да. Иштей албайт, ишендире албайт коомчулукту, ошол эле парламентти, башкаларды. Дагы эле административдик ресурс бар. Ак үй эмне десе ошону жазайт баары. Сиз деле жазайсыз, сиз деле жазайсыз да. Келип эле мындай кылыш керек экен десе эле. Басым бар да, баары бир. Күч бар, рычагтар бар. Ошон үчүн баары ошондой болуп калып атат да. Азыр эч ким эчтеме кыла албайт азыр уже. Өзгөртө албайт. Эң негизгиси жанагы эрте шайлоону ким өткөрөт? Дайым даяр болгон тарап өткөрөт. Бийлик өткөрөт. Өзү. Көбүнчө бийлик тымызын даярдап коет, шайлоонун баарын анан Башкалар даярданганга чейин бир өткөрүп жумурда коет. өткөрбөлүү деп чечим чыгара коет. Эч ким даяр эмес, алар да даяр болуп калат да. Дайым ошондой да. Англияда болобу, Францияда болобу. Бул Нурсултан Назарбаевдин эң жакшы көргөн тактикасы. Ар дайым ушинтип келет. Биздикилер мүмкүн бийлик үчүн азыр ыңгайлуу. Башка күчтөр сүйлөшүү жүргүзүп даярдыгы жок маалда, а буларда бардык жок даяр ар дайым. Деле 30 жылдан бери ушундай тажрыйбанын көп Ооба, эле байланышмады. Канча жыл жазат? Ошондой да. Бирок силер эмне үчүн бүгүн парламент тараса бийликке пайдалуу деп эсептейсиңер? Менин оюмча бийликке пайдасы. Айткан жокмун аны. Мен бир гана бийликке пайдасы бар. Булар башкалар даярданганга чейин өздөрү даярданып өткөрүп кеткенге. Бирок аны биз билбейбиз. Аны биз Мүмкүн эгер даяр болсо, даяр болсо. тымыздын даярдалган болсо, анда бийлик үчүн пайдалуу. Кырдаал эгерде социалдык экономикалык кырдаал азыркыдан начарлай берсе келерки жылга мисалы үчүн көп нерсе бар да эми ушундай. Азыр мына мисалы үчүн бийлик үчүн ыңгайлуу учуру. Президент өзүнүн саясий оппоненттерин негизинен жеңип бүттү. Атамбаев түрмөдө отурат. Бабанов кылмыш иштери менен ал баш чыкпай калды. Текебаев дагы соттор менен жүрөт. Негизи саясий оппоненттер, негизги саясий ресурсу бар башка саясий оппоненттер талкаланды. Мындай учурда кандай ыңгайлуу учур болот? Эч ким баш көтөрө элек. Эч ким баш көтөрө элек да, тарап өткөрүш керек. Мына эми ошол парламент таркатыш керек, эртерээк шайлоо кылыш керек деген бул киши. Силердин артыңарда бул кишилер айткандай бийлик турган жокпу? Балким силерди көктөп аткандыр. Жок, бизде бийлик таркатып ийбейсиңер, бизге ыңгайлуу деп. Жок. Бизде мисалы мындай болот атпайбы? Жалпы байке айткандай 30 жылдан берки келаткан эле көйгөй. Эмне үчүн экономикасы көтөрүлбөй атат? Бийликтегилер күнөөлүү болуп атабы? Бийликтегилерге жол түзүп берип аткан, бийликке өздөрүнүн адамдарын тиги эме берип аткан, мына биздин адамыбыз биякта иштейт, биздин адам өзүбүз парламентский башкарууда деп атабыз, тагынан кайра чөнтөк парламент болуп калып атабызбы? Айткан нерсени кылып атабызбы? Эчтеке дебей туруп. Жоопкерчиликсиз болуп атабы? Бийлик парламент өзгөрсө жаңы адамдар, жакшы адамдар келсин деген дагы эле баягы курган үмүт. Билебиз, кайта эле өздөрү келип ала турган делечи. Аны эч кандай жоопкерчилик жок болуп аткандан кылмыштуу келишимдерге кол коюп атат дегенибиз. Мына кече күнү мен бүгүн Акылбек байке Жапаров келмек экен, келбей калыптыр. Мен сурайын дедим эле, баягы өткөндө ушул 5 эмеде көрсөтүүдө далилдеп, аябай сонун далилдеп бериптир. Биз Кытайдан карыз ала турган болсок, Кытайдын бизге карыз бере турган шарттары бар. Шарттарын булар көрүшкөн, окушкан, шарттарында жазган. Эгерде силер учурунда ушу карызды кайтарып бере албай турган болсоңор, бир күн кечиктире турган болсоңор, анда силердин эгемендүүлүгүңөргө доо кетет. Биз анда ошол берген тетиштиби жолдорду өзүбүз алып алабыз, өзүбүз башкарып алабыз деген нерселерди отурузуп коебуз бир Кытайды деп, өзүбүздүн адамыбызды келип отурузуп коебуз деген нерсени билип туруп, кол коюп ошого макул болгон ким? Парламентпи? Парламент. Эмне үчүн Атамбаев менен бүгүн Сапар Исаков отурган ошого жооп берген болуп аткан болсо, эмне үчүн парламент жооп бербейт? Буларды таркатыштан мурда булар жооп бердирип туруп анан таркатыш керек. Карызды кутулуш керек. Почему буларда жоопкерчилик жок? Булар кылып кое берсе боло бер экен. Демек бул чыккынчылык экен да. Бизди барымтага
Кытай элине берип коюп эле анан эчтеке болбойт. Анан Акылбек Байкем ошону билет экен дагы. Унчукпай жүрүп туруп анан кече келип айтабы экен. Атамбаев кеткенден кийин, Эмне үчүн ошол учурда чыгып алыптыр, резонанс кылып, кыйкырып, кокуй деп, мына биз деген өлдүк, келечеги 20 жылдан кийин биздин парламентке деген ар кайсы улуттун баары келип алып отуруп алмай болду. Мисалы, кийин президентибиз дедик, Обамага окшоп каалаган киши Кыргызстанга президент болот экен. Ошон үчүн атуулдугубузду да ошол менен алып койдук. Келечегибиз башка жака бурулуп кетип атат деп мындай кыйкырып чыкпайт да анан ал кетип калганда мен ушуну билгем да деп койбойчу баягычы. Учурун айтыш керек эле да. Мен бүгүн сурайын дедим эле Байкемденчи. Кээде айтып жүргөн, бирок ал айткандардын баарын Атамбаев камап атса, ал деле байкуш жаныбар да коркту ал деле. Бирок менин сага бир суроом бар да. Азыр парламентти таркатып жаңы шайлоо өткөрсөк дегендей оюңар бар экен, сушуңа. Ал өлкөгө бейстабилдикти алып келбейби? Шайлоодон кийин жаңжалдар чыгат, уруш талаштар чыгат. Мына азыр ушул нерсени эмнеден айтып атабыз? Биздин азыр кайрадан шайлоого таркап кетсин, кайра келебиз деген ал эмеге алып келбейт. Муну 9% барьер бул революцияга алып келет. Муну азыркы эмедегилерге айтып эле го, мен жөнөкөй элдин демесин. Уже чыдабай териси жукару элдин кыйналып кетти. Булар кайрадан дагы мурдагы нерсени байып, кайта дагы элге кыянатчылык кылып баштап, эртеңки күнү 9% менен дагы ушундай келе турган болсо, мына ошондо элдин даана эмесине, кыйынчылыгына тутандыра турган нерсе өздөрүн ошондо эгер революция боло турганбыз. Азыркы бүт ким менчиктештирип алган депутаттар, ким эмне кылып алган бар, элдер жакшы билет. Тим эле бардык нерсени тып-тыйпыл тазалап таштайт. Ошону мен эскертип кое берейин. Бул деген от менен ойноп атышат да, булар эл такыр эле неме болбой. Парламенттин кемчилигин айтып кеткенде, жанагы ратификация маселеси боюнча бул бардыгыбызга белгилүү. Мисалы үчүн ошонун бир мисалы, мына Бишкек жылуулук борборун ратификация кылганда, бир күн ичинде 3 окуудан өткөрүп беришкен. Булар өздөрүнүн регламентин бузушкан. Регламент боюнча мисалы үчүн финансылык келишимдер булар кеминде 10 күндүн арасында 3 жолу окуудан өткөрүлүш керек. Бул ошол азыркы мына президенттин иниси Асылбек Жээнбеков төрага болуп отурганда, ошол Атамбаевдин куугунтугу менен, басымы менен булар бардыгын жасап берген, ошол парламент жасап берген. Жоопкерчилиги күчтүү булардын, абдан күчтүү. Бирок азыркы учурда ушулардын эле мыйзам менен шайлоо өткөрүп жиберүү мындан жаман тескери натыйжага алып келет да. Бул бийлик парламент огойтор монополдоштуруп, ак үйдүн гана бир курчагына огойтор айланып калат. Анча-мынча оппозициялык фракциялар, партиялар келбей калат. Ошондон азыркы шартта ушундай мыйзам менен шайлоо өткөрүү бул тескери натыйжага алып келет. Негизи эле бул биздин мамлекетте бир өзгөрүү болуш үчүн бир эле бир парламентте айтпашыбыз керек да, биз комплекстүү бийлик системасындагы акыбалды карашыбыз керек да. Биз сотторду чыныгы көз карандысызга жеткирмейинче, президентти аткаруу бийлигинин башында өкмөтсүз туруп, же болбосо премьер-министр өзү жеке жоопкерчиликти алып, президент бир Англиянын падышасындай бир мындай өтө бир символикалык гана полномочияларга ээ боло турганда, же таза парламенттик, же таза президенттик бир немеге келмейинче бул акыбал улана берет. Парламентти азыр эл өкүлү дейт. Эл өкүлү болбой калган парламент. Парламент партиялардын өкүлү болуп калган. Элдин шайлоо укугу дагы узурпацияланып алынган. Эл өзүнүн депутатын дагы шайлай албайт. Партия тизме түзөт, ошого добуш берет. Бүттү. Мына ошолардын бардыгы комплекстүү түрдө каралып, бардыгы өзгөртүлмөйүнчө бир кичинекей жерде оңдогондон бизден натыйжа болбой калат деген ойдомун. Сиздин оюңуз боюнча анда конституцияны кайрадан кабыл алыш керек болот. Кайра жазыш керек. Эми иштеп аткан нерсени кабыл алыш керек. 93 жылкы эле конституцияга келиш керек, кабыл алуу. Конституцияны уже жамачылай берип, операция кыла берип болбой калды да. Бирок ага дагы убакыт кетип калат да. Иштебей жаткан нерсени алмаштырыш керек. Биз азыр эч болбосо мейли парламентте бүгүнкүдөй эмес, элдин кыжырына келген бир жакшыраак келтириш үчүн балким ал үчүн жарым кадам алга жыла турган системаны сунушташты. Жарым кадам. Бул жанагы 9 округтан турган шайлоо комиссияларын тилкелерин түзөлү, округтар түзөлү. Ошол жерде ар бир кандидатка добуш берсин деген. Бул жарым кадам болсо дагы алга жылуу болгон. Бирок ал блоктолду, ал жокко чыгарылды дагы. Республика боюнча бирдиктүү бир гана шайлоо округу түзүлүп, 9%дан ошону ким өтсө, ошол өтөт деген гана. Бул мисалы үчүн жок дегенде азыркы 2 миллион шайлоочу келсе, демек 200 миңдей шайлоо добуш алыш керек. 180ден жогору. Азыркылардын ичинде ошонун ичинде бир 2-3 партия келбей калат деген сөз да. Ооба. Негизи өзүчө эмне себептен кечирип коесуз. Президентке кандидатурасын коюп атса, экзамен берип атат го. Биздин азыр парламенттин жалпы деңгээли түшүп кеткендиктен
эмне себептен ар бир депутат ушул сыяктуу эле элге, коомго экзамен берип туруп кирбейт. Ушул нерсе кылса болбойбу? Себеби дегенде ошондо билинип атпайбы кимисинин канча деңгээли бар экен, ким кайсы партиядан ким келатат экен, анын таржымал эмне иш кылыптыр буга чейин. Бир мандаттуу округ болсо ошол элегинен өтөт. Мен мисалы үчүн Американы аласызбы, Британияны аласызбы, же башка жерде аласызбы, бардык жерде партиялар кандидатын көрсөтөт, жеке адамды да көрсөтө алат. Ал жерден ушундай эл өзү шайлап алат. Мында партияны тизип алып туруп, муну шайласаң да шайлабайсың, ушу болду деген нерсе жок ал жерде. Ар бир конгрессмен Америкада өзүнүн округунан шайлоодон өтүп келет. Бирок партиянын аты менен да барып келет. Британияда эле ушундай эле система. Жарым Бизде ушундай кылыш керек. 50% бир мандаттуу округдардан, 50% партиялардан. Германияда да ушундай. Бирок бир мандаттын бир жаман жери ошол барган округду бөлмөй жармайбыз бар. Анан бирибиз менен атышып кеткенге чейин барганбыз бир мезгилде, туурабы? Урушканга чейин барганбыз. Ушундай жаман жагы бар да. Ошондон кутулабыз деп анан партиялык Партиялык тизме тизме болот. өткөн Мунусу эле ошондой болот. Атышы боло болуп атпайбы? Баягы кара сууда атышы болбоду партия, эки партия бири-бирин атышып. Маселе мындай болуп атат да. Эл өзү даярданбайт, шайлоочулар. Окубайт, программаларды окубайт, тигил ким экенин, бул экенин карабайт. Анан эле шайлоо болгон күнү ошол күнү барып тигил мага 500 сом берет экен, бул мага 400 сом берет экен деп ошентип шайлап атпайбы? Эл көтөрүлүш керек да. Деңгээл көтөрүлүш керек да. Билиш керек да. Биздин элибиздин ошого даяр Кызыгыш боло керек элек да. азыр. Жок да. Азыр мына Мерседес деген заводду алып келип, чиймелердин баарын, проекттин баарын берип берсек бизге аягында араба чыгат. Мерседес эмес. Ошондой болуп атпайбы? Тигил системаны да пайдаланып көрдүк. Бул системаны дагы беркинде мажоритарный аны да пайдаланганбыз. Президентский системаны пайдаланганбыз. Парламентский пайдаланып атабыз. Баарын иштегенбиз. Ошол эле учурда Америкада чисто таза эме, президенттик эме система, Германияда таза парламенттик иштеп атат. Францияда биздикиндей да. Парламент дагы шайланат, и президент дагы шайланат. Иштеп атпайбы? Жанагы эле арабадай болуп калып атат да, эмне үчүн биз Франциядай кыла албайбыз? Анткени Франциянын системасын алып келип койгондон кийин аягында баары бир араба чыгып атпайбы баары бир? Ошо араба чыгып атканда ким күнөөлүү? Биздики ушундай, ошо араба эле чыгып келет, ама шайлоочулардын ким даярданып билип ошо мыктысын тандаш керек. Коом өзү мунун арды биз шайлабайбыз деш керек да, мисалы үчүн. Силер бизге мынаны таңгылап атасыңар, мына тизмени таңгылап атасыз, биз аны кабыл албайбыз, башканы шайлайбыз деш керек. Азыр эми биз албайт. билбей атпайбыз кайсы партиядан кимди шайлаарыбызды. Тандаган тандоо жок да бизде азыр, туурабы? Биз партия бар, туурабы? Тандоо жок. Биздин тажрыйбабыз Кыргызстандын тажрыйбасы көрсөтүп турат. Мына 95-2000 жылдардагы шайлоодо партиялык тизме, мисалы үчүн жанагы мыйзам чыгаруу жыйыны 60-тан берки 45-тен турганда, ошол партиялык тизменин биринчи кезекте 15 депутат партиялык тизме менен 45-и бир мандаттуу округдан шайланган. Мына ошондо парламент сапаттуу болгон азыркыга караганда. Себеби элдин ичинен эл өзү шайлаганда кайсы бир күчтүү адамдар, саясатчылар келип чыгат. Ошол эле Текебаев деле көптөгөн саясатчылар ошол бир мандаттуу округдардан шайланып келишкен. Азыр андайлардын чыгышына эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Партияга мүчө болушуң керек, акчаң болуш керек, анан келишиң керек. Азыр Текебаев шайлана албайт болчу. Шайлана албайт болчу азыр. Чыга албайт болчу. Бир мандаттуу округдун бир неме атат азыр. 2000 ушу жаңы шайлоодо 10-15 жылы шайлоолордо партиянын лидерлери ошол эле Текебаев, Атамбаев сыяктуу лидерлер өздөрү тизме түзүп, жанагы силер айтып аткан акча чогултушпады, $300,000, $500,000 деп. Аны көрүп туруп, азыр биздеги чоң олигархтар, бизнесмендер, ушинтип эле шайлоо өткөрсөк отурбайбы деп, азыркы өтөт деп аталып аткан партиялар карачы, артылары бүт бизнесмендер. Азыр төккө бизнесмендердин партиясы өтөт кийинки шайлоодо. Мисалы үчүн, мына Кыргызстан шайлоо партиясы өтөт дешип атат. Артында ким турат? Арак магнаты Абдыкеримов турат. Жанагы партия өтөт деп атат. Мекенин кыргызстан артында ким турат? Бардык азыр болгону олигархтардын партиясы, бизнесмендердин партиясы, саясий лидерлердин партиясы дагы артка жылы баштады. Биз ушуга алып келдик. Мына жаңы конституция, акыркы 10 жылдагы мыйзамдар мына бүгүнкү ушуга алып келди. Азыр бүгүн шайлоо өткөрсөк, биз ушул жыйынтыкты алабыз. Текебаев эгерде ушулга учурга ылайыкташтырып бериптир, анан биз анан кайра билип билбей эле. Эртең кайра Текебаев акылдуу, эң кыйын деп шайлаган атпайбызбы? Эми ошондой кишилер бар. Эмне кылды деген вопрос болуп атат да. Жок, Ошо Текебаевге окшогон депутаттар барбы? Акылдуу, илимдүү, мына Акылбек байке бүгүн да келбей калыптыр, айтайын дедим.
акылы да жетишет, эме тиги кыйын финансист укмуш деп муну убагында Акылбек байкемди мен шайлап жүргөм, ушул байкем ушундай кылат экен деп. Анан шайлоолордо бир эмени айтып жүргөм байкемчи, тиги элге барып чыкканда мен силерге кантип акча көбөйтүштүн жолун айтайын. Эгерде бүгүн бир 500 сом акча тапсаңар, ошону үйгө апарып түнөткүлө. Анан ошо акча чакырат деп айтканда, по-моему ушул байкемдин ушул немесин эл эмес, бу депутаттарга колдонуп атат окшойт. Азыр элден түшкөн акчаны үйүп барып түнөтүп кой, ошону унутуп калып атышат, тап келбейчи. Анан ушундай адамдарыбызды биз мисалы кыйын азамат деп шайлап атабыз так. Анан бул кишилер ошол өздөрүнүн тажрыйбасын, өзүнүн илимин, билимин ушу кезге чейин элге Текебаевке окшогон байкелерме элге жумшабай, өздөрүнүн экономикасына жумшап, өздөрүнүн кызыкчылыгына жумшап келди го 30 жылдан бери. Анан эл ошойдон эле калдык, андан да жакыр болуп келип атпайбызбы? Ошондо кандай болуп калат? Ошондо эң акылдуу болуп калган эл ушуну сурайт. Эмне кылып коюшту, эмне кылган атат деп. Кайра мурдагылардын баары чогулуп алып, мына кече Текебаев байкем баш болуп барып, Уроз эжекелердин баары бак тигишип, мынтип мындай немелерин башташты, кайта чогулуп алып, эми кайра мында кайта эле соодалашуу үстүртөдөн кайра эле жөнөкөй эл менен эч ким иш жок. Чогулганды соодалашат деп айтканга болбойт. Жок, шайлоодо айтып атам. Шайлоодо да кайра эле топтошолу. Жана оюмду аягына чейин бүтүрбөй калдым. Мына азыр УДУ парламент таркайт деген деп сөз болуп атышат. Таркайт экен, шайлоо болот экен деп, өтөт экен деп. Жана Кыргызстан партиясын айтышат. Мекеним Кыргызстан, анан замандаш 3 партия. Мен ушундай уктум. Үчөөсүнүн артыдын бизнесмендердин партиялары. Уже бизде саясий ландшафт өзгөрүп атат уже. Кийинки шайлоодо такыр башка күчтөр келип атат. Ошону деп ойлоп атабыз да. күч колдонуп эле баарын бирдей шартка келтирип койсо болмок. Шайлоо фондуна баланча болот. Мейли жанагы алар чогултсун баарын. Акча төксүн, бирок ошону бир фонд кылып, баарына тең бөлүп берип, ар бир партияга. Мисалы үчүн Японияда ошондой да. Тууган билиштерди атпайсыңарбы? Японияда деле кайсы бир префектурадан бир депутат шайланса, уулу кийин ошол жактан кайра шайланат. Небереси шайланат. Традиция болуп калган, тим эле салт болуп дети канча 100 жылдан бери династия болуп. Коидзуминин баласы мына премьер болот деп атат азыр мисалы. Бирок иштеп атпайбы система? Система иштеп атат. Анткени эл иштейт, коом иштейт. А биздики коом эчтеме кылбай эле баарын берип салат эмеге, олигархка, ошол эле олигархка макул деп. Анан 500 сомго, 1000 сомго канча мен билбейт экенмин. Анан сата берет экен. Коом өзү ушундай болуп атпайбы? Кандай коом болсо ошондой. Негизи мынау азыркы биздин системасы эми кандай адамдардан чоң неме көз каранды, кандай болушу, ким бийликте турганынан. Бирок баары бир система мындай бир жактуу болуш керек да, биздикинде аралаш эмес. Же таза парламенттик болуш керек, же таза президенттик болуш керек. Мына биздикинде турган система мына Украина, Молдовада. Алар дагы ушундай да, же нар эмес, же бер эмес. Тополоң качан болсун да? Бүт ар дайым кризис. Бүтпөйт да ошол. Мына азыр эми Украинанын президенти 3% босогону койдогон, бирок бул монополизация. Бул дагы бүтүндөй бийликти колуна алды азыр мисалы үчүн. Зеленский. Тиги немедеги Молдовада деле ушундай акырда ал жерде миллиарддап алып чыгып кетип атты акчаны. Жана плохотнюк дегендер келип алып туруп. Азыр эми бир аз ситуация, бирок алардын кырдаалы ушундай эле. Моундай эме деп турат. Демек анда биз деле 3%га жанагы босогон түшүрүп койсок деле барбыр экен да. Ошондой Нөл болот кылып койсо болот. Нөл кылып. Грузия 0. Эч кандай эме босогосу жок эле. Жок, босогос жок кылсаң да Анда партия болсо Эли канча партия болсо ошол Ким элдин канча добуш алат? Ким артында добушу бар? Эли бар ким артында? мейли бир партиянын бир адам болсун. Ошондой. Башка партия 2 адам болсун. А булар атайын сүйлөшүп болуп атпайбы жанагыдай 3 гана партия бололу деп. Монополизация. Монополизация. Анан сен Тосмону көбөйткөн сайынчы акчанын саны ошончолук көтөрүлүп атпайбы элге болгон, элге бул жерден элге акчалуулар жана кече Бакыт Төрөбаев айтып атат го, эми келе жаткан шайлоо мындан да кымбат болот. Ал каяктан айтып атат ал эмени? Кайсыдан отталкивается от чего дегендей да баягы. Жок, ошону айтам, ал акчасын санап отурат. Мындан да кымбатыраак болот экен депчи. Элге кайта эле шайлоодо биз барабыз, акчаны беребиз, кайра сатып алабыз. Ушу эл, сиз айтып аткандай, элдин да коомчулуктун эң чоң күнөөсү дагы элде ушул. Бизге жанагы шайлоого келатканда курунамыз баш жарат кылып, сен менин жердешим, сен неме трайбализм деген оору менен ооруп калганбыз. Анан шайлоо бир 10 партия болсо ошону жанталашып, кыйкырып жүрүп барып шайлап келебиз. Бирок бир нерсени түшүнбөй койдук. Ошол 10 партия келип топтолуп келип туруп, бир эле ак үйдүн ичине кирип туруп эле
кайра эле бир тууган болуп пикирлешип болуп сени шайлаган мен унутуп калып эле бияктан тууган тушкан куда сөбөк болуп алып эле ошон үчүн чөнтөк парламент болуп эле айтылган нерселердин баарын кылып коюп эле кайра отурушат го. Эл менен эч ким иши. Мына Борончу мырза, ошон үчүн мына бул кишилер айткандай азыр парламентти кетсин дебей туруп, биз мыйзамды өзгөртөлү деп кайрадан пресс-конференция берип элди топтоп чыгыш керек. Мыйзамды өзгөртпөй туруп биз азыр кайра эле шайлоого барсак, дал ушундай мындан жаман андан бетер. Өткөндө бирөө айткандай чим элитаны алып келебиз. Бул чимпирик элитаны алып келебиз кайра элечи. Туурабы? Ошон үчүн биз башка кадамга барышыбыз керек деп ойлойм. Туурабы? Жандай эмеспи? Кантип? Ошо башка кадамга барыш үчүн элге шарт түзүп бериш керек болуп атпайбы? Жанагындай Анда сиз оюңуздан кайтышыңыз керек. бир мандаттууга 93-жылкы конституцияга эч ким кайтпайт. Себеби аз бет уурулардын баары менчиктештирип неметип алгандардын баары ага каршы. Ошон үчүн жок дегенде шайлоолук немеде элдердин арасынан барьерди дагы 3%ке түшүрүп берсе, эл бир мандаттуу кылса, ар ким элдин арасынан чыган креативный азамат мышлениясы алдыга кете турган, экономиканы сүйрөй турган азамат жигиттер толтура. Мисалычы, ошондой жигиттерди кошконго аракет кылышыбыз керек. Кошула албайт да эч ким. Азыр эч ким кошула Азыр албайт. 9%-дин бир коркунучтуу жагы эми көпчүлүк партиялар кирбей калат дагы, Кыргызстанда саясаттын баары көчөгө чыгат. Ушул жагы көчөгө чыккан саясат бул өлкөдө туруктуулуктун жоктугуна, инвестициянын келбей калышына, ушул баягы эле эски эмеге алып келет да. Ошондон бул жерде ар кандай күчтөрдүн парламентке келишине тескерисинче ошо 3% же мүмкүн пайызы жок 3% кылган мамлекет үчүн пайдалуу бул тескерисинче. Ооба, ошондой эле. Анан тиги бизнесмендер бийликтөштөрүн монополдоштуруп алып атпайбы? Мындан кийин ошо менен кете берет. Өзгөртпө. Улам монополдоштуруп кете берет. Күчөп. Ар ким өзгө аракет кылат экен. Сиз айткандай, мисалы азыркы кийинки жаштардан алып көрөлү. Жанар Акаев деп коелу, мисалы да. Жанар Акаев дагы аралашып жүрүү үчүн ойлоп атат да. Демек, мен эртең шайлоо келе турган болсо, мен партия түзөйүн өзүмчө. Мен жөнүндө дагы элдер жакшы сүйлөп калыптыр. Дейт дагы ал партияга жалаң болгон жаштардын арасынан акчалуулардын баарын алып келет. Только акчалуулардын. Анткени ал дальше кетиш керек да. Дальше ошо партиясы алдыга кетиш керек. Анын үчүн дагы акча керек. Ошо менен айланып келип туруп эле кайта эле баягы келаткан системаны кайта эле кайталайт экенбиз да. Эми ал Жанар Акаевдин дымагы жакшы экен, дымагы, бирок азыркы бүгүнкү системада ага жол беришпейт. Эми ушу Жанар Акаев партия түзүп эле өзүнүн партиясы менен өтүп кеткенге бүгүнкү ошол жөнүндө сөз болуп атат азыр таш. Ага жол беришпейт. Азыр бизде гидейген магнаттар гана шайлоодо өтө турган система түзүлүп калды. Партиялар да партия эмес болуп атпайбы? Ооба. Аты эле партия, Формасы бар, мазмуну жок. ооба. кандай Бардык нерсе ошондой болуп атпайбы? Туура. Партия гана эмес, башка уюмдун баары. Депутат деген аты депутат, чындыгында депутат эмес, эле бир сатып алган же эмне болгон кызыкчылыктарын сатып жиберген же бирөөнүн үчүн иштеп аткан. Ошон үчүн бизде жана эң негизги нерсе биз заты бир, аты бир, заты башка болгон. Бизде бүгүн парламенттеги депутаттарда позициясы жок депутаттар толтура. Ашып кетсе 10-15 депутатты билебиз, сүйлөгөн, бир оюн айткан. Калгандар отурат да. Мен кээде ошого таң калам. Ошол унчук болуп турган депутаттар бизге окшогондорго орун берип койсо, эч болбосо күнүгө 4 сөз сүйлөйт элек да бизде. Туурабы? Алар акчасы менен келип алды. Бул парламентти бизнес борбор кылып алышты буларчы. Отурат, баягы бизнесин коргойт, бийлик менен ымалашат. Ошол да башка эч нерсе жок. Элге күйүп иштейин деген киши жок. Жакында Ширин Айтматов ошону көтөрүп чыкпады. 3 умпуруш жанагы чоң бизнесмен. Бир мыйзамды өткөрүп алып, канча 650 миллион, бир эле жылкы кирешеси 650 миллион сом болуптур. Экинчи жылкысын эсептегеним жок деп атат. Жок, 650 миллион сом бул бюджетке зыян келген деп. Зыян келтирген, ооба. Андан башка мындай косвенный кыйыр кирешелери бар деп атат. Ошол сен айтканыңа далил да, бизнесмендер эми андан да бийик деңгээлге көтөрүлөт ушул. Себеби мурунку шайлоолордо анча-мынча саясий партиялар өтүп кеткен да. Азыр уже бизнес партиялар өткөн жатпайбы кийинки шайлоодо. Бул кайрадан күчөйт. Жанагындай өзүнүн кызыкчылыгын коргоо, өзүнүн бизнесин коргоо мындан да жогорулайт. Анан шайлоочулар бул киши айтат атпайбы, эл акча алып 500 сом, 1000 сом алып добуш берет деп. Шайлоочулар кыйкырып атат, бийлик коррупцияга батты деп. 1000 сом алып добуш берүү дагы коррупция да. Шайлоочулар өзү да коррупцияга аралашып атпайбы, эл өзү коррупцияга аралашып атпайбы. Ошол бейөкмөт уюмдар, бийлик дагы ушул багытта элге ушуну түшүндүрүш керек.
коррупцияны Кыргызстанда баары коррупция болуп калды. Даже добуш берген киши да коррупция менен 1000 сом алып добуш берип атат. Мына Жанакында болуп байке өзүңүз айткандай баардык бийликтегилер өздөрүнүн бизнеси, өздөрүнүн тармагы боюнча ишти кылып алса, жөнөкөй элдин жашоосун жакыр болсо, анан айла жоктан шайлоого келгенде бир күн болсо дагы эптеп бир оокатын кылып алайынга баягы итке сөөк таштагансып ошол бизде экономика начар болуп турушу шайлоого абдан пайдалуу эме экен да, бул курал бирок экен. эл түшүнүш керек да. Бул 1000 сом түшүнсө менен болот, бирок колдоого болбойт мындай позицияны. Жок, 1000 сом менен бир күн же 5 күн курсагың тоет. Бүттөн 5 жыл ачка калып отурбайсың, туурабы? Эми ошон үчүн өзүнүн тагдырын 5 жыл Ошону сатып элге келген түшүндүрүш анан керек да. Маселен, өз билгени болот. ошол 1000 сом алгандан ордуна татыктууну шайласа, мына азыркыдай Кыргызстан карызга батпайт эле, туурабы? Тесттикеден акча алынбай калат эле. Ойлонуш керек. Ойлонуш керек эле. Башты иштетиш керек да. Анын үчүн кызыгыш керек да. Тигинин программасы кандай экен, бул партия кандай экен билип, анан жөн эле барып эле эртең шайлоо деген күнү гана ойлоп калып атпайбы шайлоо жөнүндө Шайлоо элдер. участогунун жанына чогулуп турушат 10-15 жигит. Кана кайсы партия бизге көп рахмет, мына биз 15 паспорт деп. Мына биздин идея, биздин Анан идеология. чыгып коррупция деп кыйкырат. Вот ошону айтып атпаймынбы? жашоого чана болот деп. Жана сиз айткандай айла турмуштан эмес, айласы кеткенден, жакырчылыктан. Кечинде чогулушуп турушуп алып, акчаны алып добуш берип анан ичкени бара чыккандар да болот атпайбы? Ооба. Эми ал туура эле аңыз эмес. Эми мен мында баягытан берки биздин талкуудан кийин мен мындай ойго келдим да, Борончу мырза. Сиздер жана тентиштиңизби ким? Сиздин аркаңызда турган. Аларга окшогон уюмдар эртең пресс-конференция өтүп туруп парламент кетсин эмес. Бир жыл парламенттик мыкты парламент шайлаганга даярданалы деп элге чыгыш керек. Айланайын элим, силер эртең мондай шайлагыла. Бир бийликке айтыш керек, депутаттарга айтыш керек. Биз конституцияны же шайлоо мыйзамдарын өзгөртөлү. Бүгүнкүдөй шайлоо мыйзамы менен биз эртең мыкты парламент алып келе албайт экенбиз. Дагы эле ушундай парламент келсе эл дагы нааразы болот экен дегендей кылып туруп биз коомчулук чыгышыбыз керек экен. Туурабы? Ошого үндөгүлө. Азыр парламент кетсин десек эртең кайра ушундай парламент алып келип алып балая калабыз дагы. Жок, эми ошол ушундай адегенде сөз болуп туруп, анан эл ошол немеден салыштырмалуулук менен, мисалы, ана азыр сүйлөшүп атпайбызбы? Ушул нерсени коомчулукка түшүндүрүш үчүн ушундай нерсени эмне себептен таркаш керек? Себеби булар мындай болуп атат. Анткени мындай болуп атат дегенде дебесек, анан элге түшүндүрбөсөк, коомчулук. Ошон үчүн биз Кыргызстан эл биримдиги дегенибиз Кыргызстан боюнча ушул адамдар келсе, эртеңки күнү бир таза адамдардын бир партиясы менен ушундай толук, мен ошол жана Эркин Тентишев деген бул киши деле жакшы билет, өзү порядочный киши экенин. Бай кишиби? Азиатский мединститутун эмеси да. Бай да. Ал өзү эми аны мисалы ушул эле кичинекей эле жерде ал өзүнүн окуу жайынын ичинде эле без коррупция системаны түзүп койду да. Мисалы мугалимдер эч качан окуучудан пара албайт. Окуу учурунда тиги видео менен звуковой сопровождение менен сабак текшерилип турат. Эгерде бир окуучу экзаменин тапшыра албай калган болсо, ал ошону тапшырмайынча окуп жүрүп, анан толук тапшырат. Окуу жөндөмдүүлүгү, сапаты өзгөчө каралган. Ошон үчүн бул жактан баардык немелер текшерип барып туруп, анан ар бир окуучудан ар башкача деңгээлде текшерип туруп, анан окуу деңгээлинин да бийик экенин, сапаттуу экенин. Себеби бул Кыргызстандан сыртка чыгып аткан. Анын үстүнө ал бияка инвестиция да кылып атат да. Сырттан 4000 окуучу келген болсо, бияка ошол жашап, иштеп, тыйынын таштап кетип атканда бир кагазга Келдибековдун мединституту ал. Жок, Акматтык эмес ал. Өнөктөш болгон. Жок, ал илгерки бир сөз. Борончу мырза, мен түшүндүм. Демек, ал бизнесмен экен, анын ишканасы бар экен, ал бүгүнкү өкмөткө, бийликке эч кандай каршы сүйлөй албайт. Сүйлөп көрсүн, эртең текшерип чыгат. Туурабы? Сүйлөй албайт. Ал деле демек арык чаап кетип атат. Жок, ал буга чейин деле текшерилип, Атамбаевдин убагында деле партия лидери шайлаган депутаттан эл өзү шайлаган депутат күчтүү болот. Элге таянган жакшыраак болот. Бул тажрыйба. Биздин тажрыйбабыз ушуну көрсөтөт. 30 жылда ушуну көрсөтөт. Партия лидери тандаган коррупциялык дароо кетет. Эл шайлаган, элди сатып алат деп да айтып атышат. Эл кандай болгондо дагы өзүнүн депутатын билет, өзү шайлайт, ошол депутат ким экендигин билип, эл аралап ал жоопкерчиликтүү болот. Сиз туруп айтасыз. Экинчиден, мына аткаруу бийлигине келгенде президент менен премьер-министр бири-бирине кылчакта, бири-бирине жолтоо кылып жакшы иштебей атат. Мисалы үчүн президент бизде президент эмес, бул хан да. Конституцияда мындай карасаң ыйгарым укуктары жоктой, бирок бардыгы президент аркылуу кетет.
премьер министр парламенттик десең, ал бир партиянын лидери болуп келип, анан премьер министр болуш керек. Азыр Абылгазиев кайсы партиянын лидери? Эч кандай белгисиз. Бул жерде бүтүндөй бир мындай карама-каршылык, биздин конституцияга да эч нерсеге туура келбеген эле бир нерсе да, мындай эле ой келди бир нерсе турат. Ошондон бир жактуу болуш керек. Же таза парламенттик болуш керек, же таза президенттик болуш керек. Анан эң негизги маселе, биз соттордун көз карандысына жетпесек, ал нерсе бардыгы кала берет. Мына ошол системаны түзгөн Текебаев дагы, башкалар дагы, мына канча саясатчыларыбыз ошол соттор саясий коррупциянын буйругун аткаргандан отуруп чыгышты бардыгы. Кандай акыбалдарга туш болду. Ошондуктан мына ошо үч нерсе бирге жасалыш керек. Анан бир жагы эле жасалып калса, эми жарым кадам алга болушу мүмкүн, бирок ал маселени чечпейт. Ушу президент менен премьер бири-бирин аңдып отура берет. Соттор буйрукту аткарат, инвестиция да келбейт, эчтеке болбойт. Депутаттар партиялык тизме менен келет дагы, коррупциялык жол менен. Алар баягындай эле ошо тиги жак эмнеси ошону аткарып отура берет. Биздин Кыргыздын өзүнүн идеологиясы боюнча, мисалы, эгерде бир уруудан бир азамат жигит чыкса, мисалы, ошол азамат жигиттин жоопкерчилиги өтө чоң болот да. Себеби дегенде ал ошол өзүнүн уруусун уят кылбай турган, уруусу да ошол уруусунун арасынан тандап туруп эң сапаттуусун, илимдүүсүн, билимдүүсүн, азаматын алып чыгып туруп мына десе, мен аркамдагы адамдарымды эч качан уят кылбайм деген патриоттук, мекенчил бир сезими бар адам алып келе алабызбы же ал дагы болбойбу? Уруучулуктан кетиш керек эми, бул эскиге карап жашабайбыз да биз. Жок, мисалы ошол идеологияны айтып ар бир өзүнүн патриот сүрөт. Ар кимиз өзүн мен тазамын, мен эң кыйынмын деп. Уруунун ичинде майда болгондо бир тууганыңа чейин бөлүнүп ал, бул эми артка карап жашабаш керек. Жоопкерчилик деген болсо жакшы болот эле. Кайсы партиянын болбосун, мейли партиянын болуп, партиянын эмес, жанагы Мухаммедкалый Абылгазиевичтен айтып кетпедиңерби? Бирок жоопкерчиликтүү болсо, баары бир кайсы партиядан экени, партиянын эмес экени, жоопкерчиликтүү болсо, иштесе, ошол эле партиядан депутат болуп кандай жол менен келсе дагы, сатып алса дагы, бирок ошол орунга келгенден кийин ошол депутаттык жоопкерчиликти сезиш керек да, аткарыш керек да. Башканын баарын мында бүгүндөн тартып, анын баарын мен унуттум, иштебейм, анын баары кереги жок деп жана кээ бир адамдар батышта жазып атпайбы, эмесинин баарын, мүлкүнүн баарын, фирмасынын баарын берип салып, анан мен таза ушинтип иштейм деп. Кээ бир жана Роберт Джулиани деген мэр болуп иштегенде Нью-Йорктон бир тыйын айлык албай иштеп атпайбы, башкалар да ошентип атпайбы. Тигинин баарын мурдагы буга чейин шайлоого чейин мен башка адам болчумун, азыр башкамын деп. Бирок жоопкерчиликтүү болсо баары антпай атпайбы. Себеби бул партиянын лидерине гана көз каранды болуп атпайбы. Ал эл шайлоочу менен байланышы жок да. Ал партиянын лидери үчүн гана отчет бериши мүмкүн. Сен үчүн добуш берип атам, сен үчүн акча берип атам деп. Элге көбөйүп кетсе ага да эметпей калат. Бардыгы салыштырмалуу түрдө болуп атат да. Эгер жана сен айтып аткан Абылгазиев жөнүндө айтып атпайсыңбы? Ал бизде парламенттик система эмес экенин бир далили, если парламенттик система болсо, анда бир партия шайламак да бийликке келип премьер-министрди. Ошол партия аркылуу, ошол партиянын программасы ишке ашырмак. Ашпай калса биз билмекпиз. Бул жарабай калды бул партия. Бул жарабай калды деп шайлоочуда кийин тандоо болмок. Ой, бул баягы эме. Бизде ошо ишке ашпай атпайбы? Парламент системаны орноттук деп Текебаев менен Атамбаев канча ос көп туруп кыйкырган менен ал иштебей жатпайбы бүгүн? Президент коюп атпайбы кандидат деп? Анан ошол премьер-министрдин талапкерлигин президент берип атат, партия берип. Бизде эч кандай парламент система деген жок. Только формасы. Ошого айтып жатабыз, бир жактуу боло эле, таза парламенттикпи, парламенттик болсун. Жок, эч болбосочу мына башкаруу коалициянын лидери же болбосо партиянын лидери премьер-министр болгондо дагы бир топ өзгөрүү болмок эле. Биз деген андай кылбай атабыз да. Лидер отуруп алып фракциянын башчысы болуп алат дагы, ошол жерден отуруп алып башкарып атат. Бирөөнү алып барып премьер-министр коюп атат. Премьер-министрлерди жалаң гана президент тандайт. Эч кандай партиялар ошону айтпайм. Министрлерди дагы президент дайындап атат. Биз эч кандай парламенттик система деген жок. Алар түзгөн акыркы 10 жылда конституциялар иштеген жок, мыйзамдарыбыз иштеген жок, мурункудай эле жана хандык система иштеп. Бир нерсени айтып коет, илгери мурдакы парламенттик системада бир мандаттуу барга да ар бир депутат личность катары көрүнчү. Ар бир депутат президент менен эсептешчү. Же президент ар бир депутат менен эсептешчү. Ал депутат өзүнүн шайлоо округундагы элдин көйгөйүн айтчу. Мына ушундай системага балким кайрадан барышка туура келип калат деп атам да. Анткени мен жогорку кеңешке ошо бир мандаттуу коюп көрдүм бала кезимде, жаш кезимде. 25 күнүн ичинде сен даяр депутат болосуң, ар бир эл менен жолугуп отуруп.
элдин суроосуна жооп берип эл менен аралашып жүрүпчү, анан ошондой тажрыйбадан кийин келип депутат болсоң дагы бир топ өзүңдүн мүнөзүңдү, өзүңдүн иш тажрыйбаңды көрсөтмөксүң, билесиң да. Азыр депутаттар эмне? Акча берет, отурат дагы эртеси келип депутат болуп отуруп калып атат да. Орун сатып алыш керек. Орун сатып алыш керек азыр. Партия лидеринен орун сатып алыш керек. Ошо да, ошондо сатып алган эчки элге эчтеки убада берген эмес, кайра элге ошол убадасын аткарбайт дагы. Барбайт дагы. Бул система калыптанып баратат, күчтөнүп баратат баарынан да. күчтөнүп барат тескерисинче. Муну жыгыш кыйын болуп калат. Булар күчтөнүп алгандан кийин. Мырзалар, кечирип коесуз, сиз депутат болгонсузбу? Мен сизден өзүңүз билесиз, тиги табиятын, парламенттин табиятын. Чек арада бир чырчыйып калса, азыр депутаттар элдерине кыйкырып жүрүшөт ошол жерде. Ой, бул неге биздин депутат кача ошол жактан округ келбейт дейт. Ал барбайт, унчукпайт, такырчы. Эмнеге десе, жаман көрүнүп калбайын буга. Себеби тиги баары бир тууган болуп алышкан. Мен муну айтып койсом, байгем мени жаман көрүп калат го. Эл менен эч эсептешпей калды. Тиякта программа деген эч кимден чек арада эмне болот экен, кырылып атасың менен иши жок. Анан кийин каякта бир Малахов бирдеке деп койсо, чурулдап ошол Малахов жөнүндө сүйлөшүп, биздин экономикабыз ушундай болуп атса, Малахов деле Салахов деле айта берет да. Ал Малахов билбейт окшойт, бизде аттиш $600 экенчи, ал $10 болуптур ал. Сен туура айтасың, мына 2015-жылы 4-5 миллиард долларга алтыны бар жер үйдү сатып жиберсе $100 миллион. Эл унчукпай отурду бүгүнкү күнгө чейин. Малахов жанагынтип бир оозунан алды эле бир Малахов да оозунан сөз чыгып кетти, кандай ызычуу көтөрүшөт. Эмне үчүн жер үйдү 5 миллиард доллардык алтыны бар жер үйдү Атамбаев, Темирсариев эмнени 100 миллионго саттыңар? Канал акча деген бир киши болбоду 5 жылдан, 4 жылдан бери. Элдин баары жок, Бабанов эмес, Бабанов аралашты деген. Жок, Бабанов досу деп жүрбөй калды. Жок, анысы туура, аныңар туура. Бирок премьер-министр Темирсариев болчу, кол койгон Темирсариев ал кезде бергендиги боюнча. Президент Атамбаев, Темирсариев премьер-министр болчу. 5 жылдан бери бир киши кыйкырып койгон жок. Ага биз арданбайбыз. Биздин депутаттар айтыш керекпи? Жок, жана сен айтып атпайсыңбы, элдер. Сен айттың азыр Малахов ызычуу кылып атышат деп. Ошондой ызычууну биздин коом эмне үчүн мондай мамлекеттин кызыгычуулугу ошондой ызычуу кыла албайт? Мырзалар, Малаховдун тилин түшүнөт, жанагы жер үйдү түшүнбөйт да. Коноктор, бизге бир 5-6 мүнөт убактыбыз калды бүтүшүнө. Эми ар кимиңиздер кыскача айтыңыздарчы, келечектеги парламентти мыкты кылыш үчүн бүгүнкүдөй эмес, элдин көйгөйүн угатырган, мамлекеттин бекемдигин сактай турган парламент болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кыскача жеке бир жыйынтыкка келечи, ошону ушундай болуш керек деген. Бийлик өзгөрүш керек, бийлик жоопкерчиликти түшүнүп, анткени баарын билет, баардык маалымат бар. Жер үй жөнүндө дагы, Малахов жөнүндө дагы, башкалар жөнүндө баарында бар. Алар бир жакшы план түзүп, элди ишендирип, мынандай кылалы деп, баарына тең кылып, жана олигархтарга баш ийбегендей болуп, ошондой бир жакшы план түзсө, мисалы үчүн советтик системаны биз аябай тилдейбиз азыр туура эмес болгон деп. Бирок ал кезде тетиги ЦКда отурган адамдар планды түзүп, ошол планды жеткирчү да, түшүндүрүп, мынандай болсун деп. Эл ошого түшүнүп, анан колдочу. Ошол сыяктуу мындай иш болбой жатат менин оюмча. Менин оюмча азыркы мына айтылып кетти, мурдакы түзүлгөн система мына 9% менен парламенттеги бетер монополдоштуруу күчөйт. Мындан начар парламент келет, эгерде ушул бойдон кетсек. Мындан бир аз мына азыркы учурда өзгөртүүнүн бир гана жолу ошол 9 округ түзүп, ал жерден партиялар тизмесин түзсө, жеке адамга, жеке кандидатка добуш берүү аркылуу кайсы бир деңгээлде ушул парламент элге жакындатып, эл дагы өзү депутатты шайлай турган бир жоопкерчилиги. Бул азыркы учурда жасоого мүмкүн боло турган. Ал эми жалпысынан кардиналдуу бир неме жасай турган бул конституцияны өзгөртүп, же таза парламентке кетишибиз керек, же президенттик Американын немесиндегидей, же соттордун да көз карандысына жетишибиз керек. Ушул нерселерди жасамайынча мына турган акыбалыбыз улана берет. Мен айтып кеттим өзүм оюму. Азыр бүгүн парламентте таркатып жиберүүгө жаңы шайлоо өткөрсөк деле биз мындан жакшы парламент ала албайбыз. Ошол эле келет, себеби ошол эле бүгүнкү жана акыркы 10 жылдыктагы мыйзамдардын негизинде, конституциянын негизинде шайлоо болот. Ошон үчүн биз бир жакшы жаңы сапаттык составы мындай өскөн парламент ала албайбыз. Ошон үчүн биз 1 жылдай калды. Кийинки жыл ноябрда күтүлүп атат шайлоо, мисалы үчүн октябрда. Ошого чейин
биринчиден бул айткандай конституцияны мыйзамдардыга ошондой анын түп табына өзгөртүштүн кереги жок. Ошондой нормаларды киргизиш керек. Ушу Кыргызстандын парламентине мындай бир мыкты жигиттер, мыкты саясатчылар, мыкты кыздар келе тургандай. Сапаттуу, Эл үчүн күйгөн, чын эле күйгөн, анан жанагы акчанын жарышын исключать керек жок. Ошондой нормаларды киргизип эле анан бир жыл калыпты, шунун арасында бийлик аракет кылыш керек. Бейөкмөт уюмда жарандык коом шайлоочулардын аң сезимине таасир берүүгө, аларды добуш берүүдө мындан да сабаттуу болгон, мындан ары ошого эмгиш керек. Анан бул айткандай жана өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Биз мен деле жанагындай президент өкмөттүн башчысы экөө бир киши болуш керек да. Биз кичинекей мамлекет, экөө премьер-министр өз алдынча, президент өз алдынча болгон бизге 20 жылдын тарыхы, 30 жылдын тарыхы көрсөттү. Бул жоопкерсиздик гана система түзүлөт экен. Ошон үчүн мен бүгүн шайлоонун таркап кетишине тез өткөрүшүнө кызыктар эмесмин. Өз эле учурунда кетиш керек. Анан эң башкысы биз президенттен сураныш керек. Бизде азыр бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт, бирок мындан башка президент жок азыр. Ар бир партия өз көмөчүнө гүл тартат азыр. Баары эле мен кыйынмын дейт. Баары эле биз айткандай болсо укмуш өзгөрүп кетебиз дейт. Ошон үчүн биздин президенттен сураш керек, коомчулук улуттук лидер болуп, жанагы шайлоочуларды айтып атпайбыз, акча алат деп. Ошондон мындай башка түз жолго ээрчитип кете турган улуттук лидер чыгыш керек да бизден. Мына Ататүрк сыяктуу улуттук лидер чыгыш керек. Махатма Ганди сыяктуу айтса эл ээрчи турган. Ошондой деңгээлге көтөрүлүүгө биздин президентте саясий эрк болсо эле жакшы жолго чөбүз деп ойлойм. Эми сиз айтып аткандай элдин үмүтү ошол да. Эгер ошондой болуп өзгөрүү үчүн өзгөрүлө турган бир нерсе кылышыбыз керек болот да. Ошон үчүн азыр парламентте кан алмашуу болуш керек. То есть өзгөрүш керек, башка адамдар келиш керек. Азыр мен баламды үйдө отуруп алып, тур балам тиги поштого барып туруп газдын акчасын төлөп келчи десем, балам азыр деп туруп телефондон төлөп коюш керек да, барып алып бизге окшобай 2 саат ошол очередке турбай. Замандын өзүнүн креативный жагына илимдүү, билимдүү адамдарды, анан азыркы депутаттар таарынышпасын, бул кишилердин жүзүн 30 жылдан бери көрө берип, элдердин ден соолугуна зыян болуп атат. Жаңы жүздөр келсин, ошого элге кантип келтиресиң бүгүнкү мыйзамдар менен? Ошол 3% немени тосмо кылыш керек, өздөрү үчүн дебестен элге бир мандаттуу шайлоо кылып, элдин арасынан эл өзү тандап бере турганга шарт түзүп бериш керек. Элдин арасынан азамат жигиттер бар. Келе жаткан шайлоого мен 1-2 куплеттерим бар эле, Рахман Разык деген агайым бар. Ошону нырдап коеюн, окуп коеюн, нырдап коеюн дебедим. Шайлоо келет, жакында шайлоо келет, партиялардын тизмесин такталууда. Акчалуулар башына тизилишип, акчасыздар артынан катталууда. Өткөндөр да көчкөндөр да тизмеленип, акча үчүн бир кишидей добуш берет. Кемпири 10 жыл мурда өлсө дагы шайлоого чалы менен чогуу келет. Шайлоо деген масканы жамынышып, сый тамакка казык арта эттер келет. 5 жыл мурун силерге жалган айткан, жакында билимсиз уяты жок беттер келет. Баягы эле касамкорлор жаңы ачылган партияга кирип алган, учкул сөздөн убаданы ураан кылып, жайнатып жарнактарды илип алган. Азаматты шайласак көсөм болчу, өлкөнү туңгуюктан алып чыгар. Болбосо азыркыдай шорун катып, парламентти башкарат базарчылар. Тиги Зеленскийден кийин кудулдар дагы уже баш көтөрө баштады. Туура. Мен Зеленскийден мурда койгон президентке кандидатурамды. Ушу мен азыр оюма келди да, Борончо, Рахман, ушул жигиттер баары бирип алып бир чоң күч болса болот. Себеби булардын артында электораты бар. Буларында ээрчиген көп кишилер бар. Туура айтты. Анан депутаттар менен кудулдардын да айырмасы жок. Мына Зеленский колунан Зеленский шылдыңдады эле ушул кантип президент болсун деп. Мына дүйнөнүн лидерлери Трамптар менен сүйлөшүп тең ата болуп жүрөт. Ошон үчүн
Булардын артынан да Коломойский керек да. Шаки Бияктын артында туруш керек анда. айтып Шакизе жок, кайда барат булар? Кентишев деген бизнесмен айтпады. Коломойский керек. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгып калды. Мен дагы кыскача бир оюмду айткым келип атат. Атуулы катары, журналист катары эмес, атуулы катары. Бизде эртең жакшы парламент келиш үчүн сөзсүз түрдө мыйзам өзгөрүү керек. Элдин көз карашына жараша, элдин ыкмасына жараша, элдин жашоо шартынын күрөшүнө жараша бир мыкты парламент келиш үчүн мыйзам өзгөрүш керек дагы. Анан ошого жараша элдин аң сезими болуш керек деп ойлойм. Эгерде элибиздин аң сезими өзгөрбөсө, бизде дагы эле ушундай шайлоо боло берет деп ойлойм. Ошон үчүн урматтуу элим, эртең парламентти күнөөлөгөндөн мурда биз эл, жалпы эл өзүбүздүн аң сезимибизди өзгөртүп, жанакындай 1000 сом эмес, мыкты депутатты шайлаганга аракет кылалы, көз карашыбызды өзгөрткөнгө аракет кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Биз кийинкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.